Ассаламу алейкум. Ош реклама каналынын көрүүчүлөрү, жалпы мекендештер, кандайсыздар? Бүгүн мен сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Акбек тараптагы 40 гектардын кире беришинен сатыла турган өтө бир четкий жер үйдү тартып көргөзүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчимин. Анда назар салыңыздар, мен сиздерге даректерин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Акбектин круговойунан сиздер жапалакты көздөй бул жака 300 метр түз жүрүп келесиздер. Бул жерде канал бар. Каналдан өтүп эле сол тараптагы мына ушул асфальт көчөгө кирип, ичкериге 100 метр жүрүп барасыздар дагы. Кайра сол тарапка бурулуп, ичкериге 100 метр түз жүрүп барсаңыздар, жолдун оң тарабында экинчи көчө жайгашкан. Ошол экинчи көчөнүн аяк тарабында жанагы сатыла турган 2 кабаттуу четкий жер үйүбүз жайгашкан. Бара бериңиздер, маалымат беребиз. Жакын эле. Мындан ары дальше кете турган болсоңуздар, жапалак Ноокат тарапка карап кете аласыздар. Келе жатасыздарбы достор? Мен жанагы айткан мына ушул экинчи көчөгө киресиздер дагы. Бул жака түз жүрүп келгениңиздерде ушул эле экинчи көчөнүн оң тарабында апылгай болгон 2 кабаттуу четкий жер үй сатка коюлуптур. Азыр мен колдон келишинче көргөзүп бүт бардык маалыматын алып берем. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар пайда болгон болсо, ээсинин номери экранда жазылган. Келип көрүп өзүңүздөр дагы толук маалымат алып кетсеңиздер болот. 40 гектар. Бул жер беш кошкон эл, ар ким ар тараптан көчүп келген. Андыктан эч камсанабай ала берсеңиздер болот. Бул жерде эл жыш жайгашкан. Бул 40 гектардан азыркы учурда пустой чек табыш дагы өтө кыйын. Көчөлөрүн көрүп атасыздар, орто кеңдикте шагылдар төшөлгөн. Үйдүн чек арасы болсо мына ушул жерден башталат дагы мына ушул аппакай болгон заборго чейин болуп калат. Үйдүн төрт тарабы тең тосулган, чек аралары такталган. Эч камсанабай ала берсеңиздер болот. Документтери бүт бардыгы так. Көчө тараптан көрүнүшү мына ушундай. Сатыла турган жер үйдүн жери 5 соттукка жакын болуп калат экен. Условияларына келе турган болсок, бул жерде свет бар. Суу маселесине келе турган болсок, бул жерде агын суу дагы бар экен. Мына жерден арыктан агып турат. Таза суу маселесине келе турган болсок, ушул көчөнүн боюнан таза суунун турбасы өткөрүлгөн. Таза суу 24/7 чыгып турат. Жана ошондой эле центральный канализация дагы бар. Природный газ болсо, Кудай буйруса, жакынкы айларда бул жака дагы кирет. Так, үйдүн короосу стяжка болгон. Жерин айттык, условияларын айттык. Киргениңиздерде бул жака атайын бош орундук калтырылган. Өзүңүздөр кийин табитиңиздерге, чөнтөгүңүздөргө жараша каалагандай барата койдуруп алсаңыздар болот. Үйдүн алды короосу стяжка, мына ушундай арка менен жабылган. Киргениңиздерде мына ушундай үйдүн сыртына бир крант чыгарылган. Таза суу 24/7 чыгып турат. Бул тарапта экинчи кранты дагы орнотулган. Суу боюнча сиздерде эч кандай маселе жаралбайт. Так. Баарыңыздарга эле кызык болот, эмнеге сатып атат экен ушундай сонун жер үйдү деп. Ар кандай ситуация болот, шартка байланыштуу сатыкка коюптур. Так жакшы ниетте, жакшы качествого салынган үйлөрдүн бири экен. Коро тараптан көрүнүшү мына ушундай. Жалпысынан 6 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу жер үй. Узун турасы болсо 10го 12, бышыкыш менен тургузулган. Сейсмопоиск колонналары бүт бардыгы орнотулган. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна жанагындай монолит куюлган. Ошону дагы эске алыңыздар. Крышасы болсо кымбат баалуу тернике менен жабылган. Чердагы болсо черный потолок болгон. Действительно өтө жакшы качестводо курулган экен бул үй. Бул жерде үйдүн ээси мага келип бүт бардык маалыматын көргөзүп берди. Эми албетте эле өзүңүздөр дагы кийин келип көрүп толук маалымат алып кетсеңиздер болот. Так, азыр үйдүн ичине кирели дагы бөлмөлөрдүн абалдарын сиздерге көргөзүп берели. Анан бул сатыла турган жер үй достор, сырты утепление болгон. Көрүп атасыздарбы? Бүт бардык төрт тарабы тең утепление болгон. Киргениңиздерде бул жагы холл, кеңирегенен кысылбай каалаган бөлмөңүздөргө кирип бара бересиздер. Сол тараптан баштай берели, бул кухня экен. Айнек терезелери орнотулган, отоплениялар бүт бардыгы ар бир бөлмөгө отоплениянын батарейкалары орнотулган.
электромонтаждары, мына ушундай суу түтүкчөлөрү, турбалары бүт баардыгы орнотулган. Мындайча айтканда көп эле иши бүтүп калган жер үй. Сиздерге деле плюс болот, соо үй алсаңыздар. Чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып кирип жашай бересиздер. Так, бул жерге үйдүн ээси жакшынакай бир кымбат баалуу броон эшикти заказ кылып коюптур. Ушул жерге жакшынакай броон эшик орнотуп берет. Бул экинчи бөлмөсү. Айнек терезелери пластик, биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна монолит басылган. Ар бир бөлмөдө отоплениянын батарейкалары кирген. Электромонтаждары мына ушундай болуп даярдалган. Розетка, включательдерди коюп алсаңыздар эле болду. Бул болсо ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Бөлмөлөрү кеңири кенен, потолоктору бийик. Бул тараптарга бош орундуктарга шкаф коюп алсаңыздар болот. Атайын место калтырып койгон экен. Чоң батарейкаларды дагы орнотуп коюптур. Эң негизгиси бул сатыла турган жер үй күнгөй тарапта жайгашкан. Күн чыкканда эле мына ушул жер үйгө күн тийип турат экен. Бул жагы санузелү достор. Суу түтүкчөлөрү бүт баардыгы орнотулган. Центральный канализация бар. Бүт баардыгы даяр достор. Бул жака болсо раковина коюп алсаңыздар болот. Бүт баардыгын даярдап коюптур. Анан санузелде дагы отоплениянын батарейкалары кирген, жылуу сонун болот. Өзүңүздөр дагы билесиздер, кээ бир үйлөрдө санузелине кирсең отопление жок болот, суук болуп, бир аз кыйналып калат жуунган адам. Анан дагы бир маалымат бере кетейли. Мына ушул лестницаны көрүп атасыздар. Үйдүн ээси акчасын төлөп койгон экен. Кийин ремонт кылып атканыңыздарда келип, чекелерин оймо темирлер менен жасап, сонун кылып сиздерге лестницаны тапшырат экен. Ошону дагы эске алыңыздар. Так, бул экинчи кабаты достор. Эң негизгиси холлу кеңири кенен, кысылбай каалаган бөлмөңүздөргө кирип бара бересиздер. Чердагын айттык, черный потолок болгон. Бул жак болсо экинчи санузели. Мына ушундай бүт баардыгы даярдалып киргизилген. Бул ошондо биринчи бөлмөсү болду. Бул тарапта болсо экинчи бөлмөсү жайгашкан. Так, дагы бир маалымат бере кетейли. Бул сатыла турган жер үйдү сиздер ушул бойдон, ПСО бойдон алсаңыздар болот, баасы арзаныраак болот. Анан жок, бүт баардык ремонтторун бүтүрүп берсин, бүт баардыгын бүтүрүп бизге даяр кылып өткөрүп берсин дей турган болсоңуздар, ошондой варианты дагы бар экен. Анда эми албетте эле баасы бир аз кымбатыраак болуп калат. Бирок ушул бойдон алып, өзүңүздөрдүн чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып кирип жашасаңыздар дагы жакшы болот. Так, бул жагы дагы бир үчүнчү бөлмөсү, дагы бир маалымат бере кетейли. Экинчи кабаттын полу утепление болгон. Жанагындай биринчи монолит басылып, анын үстүнөн мына ушундай типа теплый пол сыяктуу бүт баардык бөлмөлөргө экинчи кабатка төшөлгөн. Анан үстүнөн стяжка басылган экен. Бул жерден сиздер каалаган бөлмөнүкүн өчүрүп, жандырып, контроль кылсаңыздар болот ушул жерден. Мындайча айтканда, экинчи кабатка теплый пол төшөлгөн. Так, колдон келишинче бүт баардык маалыматын алып бердик. Эми ушул эле лестница менен үйдүн алдына чыга беребиз. Үйдүн алдына дагы чыктык. Бул тарапта болсо сырткы навеси жайгашкан достор. Крышалары бүт баардыгы жабылган. Ылдый тарабында бийиктиги 2,5 метр болгон подвалы дагы бар. Подвал менен бул жактын ортосуна монолит басылган, куюлган. Ошону дагы эске алыңыздар. Так, бул тараптарга сиздер мисалы үч очок, самор, сырткы тапчан бүт баардыгын ушул тараптарга жайланыштырып алсаңыздар болот. Крышасы турнике менен жабылган. Бул тарапта болсо дагы бир бөлмөсү. Бул жер болсо Кудай буйруса котелный болот экен. Көмүрлөрдү дагы алып келип койгон. Жанагындай умный печка барго, ошону дагы заказ кылып
акчасын төлөп койгон экен. Кудай буюрса жакынкы күндөрдө ошол умный печкасы дагы ушул жерге келет, орнотуп сиздерге бүт бардыгын жакшылап өткөрүп берет. Ошону дагы эске алыңыздар. Анан үйдүн алдыдагы коросу дагы стяжка болгон, бүт бардыгы. Азыркы учурда кар жаап анча билинбей калат экен. Анан мына ушундай суу түтүкчөлөрүн дагы орнотуп койгон. Кайсыл жактан суу агып келбесин, ушул жактан чыгып кете турган кылып коюптур. Мындайча айтканда үйдүн алды коросу мындай кургак болуп, сонун болуп турат экен. Мага негизи жакты, бүт бардыгын ойлонуштуруп, жакшы ниетте, жакшы качествода салынганы көрүнүп эле турат, сөздүн ачыгы. Бул жагы болсо подвалы, достор. Бул жака дагы суу түтүкчөлөрү бүт бардыгы киргизилген. Бул жакта кранттар бүт бардыгы көрүнүп турат. Бул жагын бир склад кылып алсаңыздар болот, же дагы бир башка нерсе кылып алсаңыздар болот. Эми ал жагын өзүңүздөр чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша ишти кыла бересиздер. Үйдүн каптал тарабында болсо, мен оюмча бир 1,5 метр аралык калтырылган. Нар тарабында кошумча эшиги дагы бар экен. Ошол жактан дагы чыгып кетсеңиздер болот. Мына ушундай көрүнүштө, достор. Бул жакта бир кошумча бош орундук экен. Бул жака эми как огород катары колдонсоңуздар болот. Мектеп, бала бакча, магазин бүт бардыгы жакын эле. Пешком эле барып келе берет балдарыңыздар. Городской больница дагы жакын, Ак Тилектин центринде жайгашкан. Бүт бардыгы Ак Тилектин центринде бар. Ак Тилектин маршруттук каттамдары дагы бар, шаардын бурч бурчтарына барат. Андыктан эч кам санабай ала берсеңиздер болот. Колдон келишинче бүт бардык маалыматын алып берген аракет кылдык. Эми баарыңыздарды кызыктырган баасын айтайын. Баасы болсо $137,000 бааланды. Албетте эле соодалашуу болот. Эгерде реальный клиент болсо, үйдүн ээси дагы реально эле жакшы эле түшүрүп берет экен. Вариант жолдору дагы бар. Эгерде кимиңиздердин жеңил унааңыздар болсо, жеңил унааңыздарды тапшырып, үстүнө акча кошуп, ушул үйдү сатып алсаңыздар болот. Баарыңыздарга ийгилик. Шаардын өтө элитный району болуп эсептелген ушул Ак Тилектеги 40 гектарда жайгашкан ушул чоткий жер үйдү колдон чарбаңыздар. Баарыңыздарга ийгилик.